Интернет сайттарына жарияланған маалыматтар менен тааныштырып, студияда Шеркул Турганбаев, саламатсыздарбы. Социалдық тармақтардың қолдануучылары өкмөттүн имаратынын бетиндеги шыбага түшүп жаткан сүрөттөрдү интернетке жүктөп жарыялашкан болчу. Бул суроо боюнча бүгүн 23 октябрда өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенгул уулу түшүндүрмө берди. Анын айтымында имараттын шыбагы оңдоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу атайын түшүрүлүп жатканын жана жакынкы убакытта кайра шыбалаарын билдирген. Бирок интернет колдонуучулары өкмөт имаратынын маңдайындагы шыбак буга чейин эле түшүп калганын билдиришкен. Экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү үчүн мамлекеттик кызматтын билдирүүсүндө Бакыт Шаршембиевдин аты аталган 8 кылмыш иши бар. Эске сала кетсек, буга чейин Рыскелди Момбеков парламентте коопсуз шаарды жоопсуз кишиге берип жатасыңар. Шаршембиевдин 8 кылмыш иши бар деп айтканын. Шаршембиев өзү моюнга албай парламентте сот менен кекеткенин билебиз. Депутат менен атка минердин сырттан айтышуусунан кийин экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү үчүн мамлекеттик кызмат Шаршембиев жөнүндө маалыматты эми гана ачык айтты. Экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү үчүн мамлекеттик кызматтын билдирүүсүндө 8 кылмыш иши бар экенин, Бакыт Шаршембиевдин кылмыш иштеринде эч кандай катышуусу жок жана ошондой эле ал кылмыш иштеринде күбө болуп катышып жатканын тастыктады. Демек, мындай билдирүүлөрдөн кийин Бакыт Шаршембиевге каршы ачылган кылмыш иштери жок экен деп билсек болот. Бирок Кыргызда шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дечү эле. Маалыматтык технология жана байланыш комитетинин башчысы Бакыт Шаршембиев Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековду сотко берет. Бул маалыматты 24 KG агенттигине анын өкүлдөрү билдиришти. Бакыт Шаршембиев депутаттан 1 миллион сом өндүрүп алууну ниеттенүүдө. Мындан тышкары эл өкүлү жарыяланган маалыматты четке кагышы керек. Бакыт Шаршембиевдин пикиринде депутаттын айткандары анын намысына доо келтирүүдө. Эске салсак, буга чейин депутат аталган комитеттин төрагасы 8 кылмыш ишине тийиштиги бар деген маалыматты айтып чыккан. Бакыт Шаршембиев өзү бул билдирүүнү четке кагып, эл өкүлүн сотко берем деген. Мамлекеттин каймагын калпыган көпөстөрдүн бири Ишенбай Кадырбеков көптөн бери эл көзүнө көрүнбөй житип кеткен эле. Өткөн жумада эски малдын көзүндөй болгон жүзүн экрандан көрсөттү. Кызыгы төрдө отурчу куракка келип калган Ишенбай агабыз Кыргыздын карысындай нарк нускалуу кеп курбай, көнгөн адаты менен баягыдай бийликти көксөгөнү жерге түкүрттү. Ыңгайы келсе деле келбесе деле сын айтып, жек көрүндү болуп көрүнгөн жерге тумшук тыгуунун эмне кереги бар? Аксакал деген аксакалдай болгону жакшы да. Же бул жарыктык дале кызмат үмүт этип бир жерге илешип каламбы деген асыл ой менен жүрөбү. Жогорку кеңештин депутаты, отун, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев анак күн тийген жердин күкүгү экен. 2010 жылы Ар Намыс партиясынын тизмеси менен Жогорку кеңештин босогосун аттап жылдызы жанган. 2015 жылдагы парламенттик шайлоонун алдында ат тизгинин шарт буруп, СДПК партиясына секирген эле. Себеби Ар Намыстан шайлоодон жеңээрине көзү жеткен эмес. Ишенимдүү жеңишке жетүү максатында СДПКдан жылуу орун издеген. Бирок өз аймагынан тагыраагы кичим экенинен СДПКга жетиштүү добуш алып бергенге жараган жок. Ошентип депутат болуп келери менен отун энергетика комитетин жетектегиси келип, кызыл чеке болуп талашты. Мурунку чакырылышта да аталган комитетти жетектеген. Комитет жетекчилиги атасынан мураска калгандай эле басып отурат. Эми СДПК партиясына сыртын салып, башка жакка жол издөө менен убара. Мындай мамилесин сезип калган СДПКчылар партиядан сүрүп чыгарды. Эми фракциядан чыгат болуп калганда, фракция лидеринин эшигин жыртып атып, ордун сактап калды. Куулма жүздүү Кожекенин учурда санаасы тынч комитеттин теске опулдап отурат. Жогорку кеңеш жыйынында бакылдаган депутат комитет жыйынында манчыркаган манап. Көчөгө чыкса куудул өзгөрүлмө Рыспаев партиядан чыгарылгандан кийин эсине келип, кичипейил адамга айланды. Таптакыр башкача Кожеке болуп чыга келди, жүзү тамылжып. Парламентте атка минерлер жылына канча каражатка чет өлкөгө иш сапарга чыгып келери айтылды. Депутат Аида Касымалиева мамлекеттен канча сумма атка минерлердин иш сапарларына бюджеттен бөлүнөт же болбосо чет өлкөгө иш сапарларды төлөй турган каржы булактары тарабынан канча акча коротулаарына кызыкты. Министрликтерден бир гана тармактарды өнүктүрүү министрлери эмес, ден соолук, маданият жана билим министрликтери да иш сапарга канча каражат короторун тактап бергиле деп суроо салды.
Мындан сырткары депутат диппаспорттар кандай колдонуларын да сурады. Каржы министри Адылбек Касымалиев 2018 жылы иш сапарларга 622 миллион сом кеткенин билдирди. Мындан сырткары келерки жылга да дал ушундай сумма бөлүнөөрүн айтты. Бүдөмүктү аргандай шылтоосу менен тиешелүү тармактар дали Карганбек Самаковду тушап отурушат. Эмнеге деген соолго жооп жок. Самаковдун камалганына 1 жылдай убакыт өтсө дагы али күнчө маселеге чекит коюла элек. Андан бери уктап калгансышып укук коргоо органдары унчугушпайт. Бул мыйзамдуу процедурага түк да жатпайт, жатмак түгүл жакындабайт. Эгер андай эмес деген тараптар болсо, анда неге али күнчө соттук отурум иши өз нугунда жүрбөй келет? Буга ким жооп берет? Мезгил деген күтүп отурбайт эмеспи? Балким Самаковга иш козгогондор кылдан кыйкым издеп, бир ишти чүлгүп иш козгоп алышып, анысы акырында жөө жомок болуп чыгып, эми бул ишти кантип дым-дым кылабыз деп баштары катып отурган жокпу? Жогорку кеңештеги депутаттар менен атка минерлердин кимиси социалдык тармакта жашырынып, башка ысым менен катталып алгандыгын 24 KG басылмасы анализдеп көргөн. Башка ысым же фейк аккаунт менен катталып алышып, аргандай сүрөттөрдү жүктөп, эл катары пикир калтырып жүргөн депутаттар булар: Искендер Матраимов, Фейсбукта Искендер Бейшенбеков деп катталган. Депутат жылын жашартып, 19 сентябрда 1990 жылы туулган деп көрсөткөн. Эльвира Сурабалдиеванын өзүнүн атынан катталганы менен Фейсбукта Тимур Алмамбетов деген катталуучуга да байланышкан. Данияр Төлөнов Фейсбукта Садыков Садык деп катталган. Жыргалбек Турускулов Артур Именов деп катталып алган. Алмазбек Ахматов Азик Ахматов деп катталып алып, соц тармакта аргандай сулуу кыздардан сүрөттөрү менен бөлүшүп келет. Нурбек Алимбеков Нурбек Асанов деп катталып алган. Жунус уулу Адылдын Фейсбуктагы аты Семетей Жунусов. Ирина Воронцова Бишкек шаардык сотунун төрайымы, соц тармакта Ирина Соло деп катталган. Сиздер интернет сайттарына жарыяланган маалыматтарга күбө болдуңуздар. Студияда Шеркул Турганбаев болду. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн. Саламатта туруңуздар.